Саламатсыздарбы? Биздин бүгүн экинчи сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз башынан ChatGPT аналог, бул жерде Bard. Бул Bard Google сервистер болуп эсептелет. Бул дагы бекер эле, бул азыр пока эксперимент болуп жатат. Толук түрдө иштелип чыккан жок. Эми билип койсок болот, бул Google сервистеринен бекер кызмат. Бул кантип киребиз дегенде Bard google.com деп жаза турган болсок, ошолундай страницага киребиз да. Биз себептен биздин бир Google аккаунтубуз менен кирген болсок, бул жерде эч кандай регистрация кылыштын кереги жок. Себептен бул Google сервистер болгондо жана Google документ, Google презентация сыяктуу гана иштей берет да. Аккаунт менен кире беребиз. Эми регистрация болуштун кереги жок. Аккаунтубуз жетишет да. Өзүнүн бул жерде аты жазылып турат. Bard эксперимент деп турат. Демек бул толук түрдө иштелип чыккан эмес. Бунун үстүндө азыр иштөө жүрүп жатат. Айырмасы бекер. Андан бул жерде үндүк микрофон менен жазсак да болот. Жазып отурбастан эле сүйлөп кое турган болсок, ошол сөзгө жараша бул маалыматтарды таап берет да. Баягы айткандай, бул Bard дагы англисче жана орусча жакшы. Азыр бул жерден мен биринчи саламдашып алайын. Салам. Көрдүңүздөр, биринчисинде дагы мен бергенде эле өзүм кайтарып туруп, бул жерде англисче жазып атат да. Анан бул жерде биз колонканы прослушать деп бассак, көрдүңүздөр, бул жерде жазган текстти биз уксак да болот. Эми кайра биз Google переводчикке өтөбүз. Google переводчикке өтөбүз. Варианты деп койду. Көрөбүз. Көрдүңүздөр, бул жерде жана ChatGPT'де эле мисал келтирди. Азыр бул жерде мен көп нерсеге мүмкүнчүлүгүм бар, бирок мен бир канчасын келтирдим деп атат. Ошол сүйлөшкөнү, информация алганы, ушундай нерселерге мүмкүнчүлүгү бар да. ChatGPT'де эмне болсо, бул жерде да ошону аткарсак болот да. Мисалы үчүн маалымат тууралуу. Bard. Вы которые после новостей из Вашингтона, округ Колумбия. Бул жерде эми болуп жаткан маалыматтарды бул жерде жазып чыгып атат. Эми ушундай маалыматтарды алып турсак да болот да. Жаңы чыккан маалыматтар кандай, эмне болду? Бул дагы ошол маалыматтарды эми болушунча чыгарып бергенге аракет кылат. Ошол ChatGPT'де эмне жумуш аткарган болсок, бул жерде ошол боюнча биздерге жардам бере алат да. Мисалы дагы бир мисал келтирейин, экөөнү.
мынакей бул жерде таптоо площадь круга равна формуланы жазды. Формуласы бар. ГДП математическая константа равна 3,104 представим известные знания. И бул жерден караңыздар. ChatGPT'ден бир аз айырмасы бар. Чыгарып атканда. Мында көрүнүш интерфейсинде бир аз айырмасы бар. Демек, айлананын аянты бул жерде 113 ушундай кылып туруп, биз бул барттан дагы биз өзүбүз каалагандай маалыматтарды алсак болот. Бул жерде эми бул информатиктерге тиешелүү. Азыр бизде Python программалоо тили бар. Ошону жазып койдум. Python эти язык программирования деп жазсам, азыр мага ушул боюнча жооп берет. Эмнеге колдонсо болот? Ушу азыр бул жерде багыттарын жазды. Веб-разработка, машинное обучение, программирование, обработка и графический интерфейс. Мисал келтир дедим. Бул жерге бир канча мисалдарды монтип келтирип койду. Көрдүңүздөр, бул дагы ChatGPT кандай болсо ошондой. Биз негизинен текстик ChatGPT дагы бар да, бул текстик редактор болуп кетет, жасалма интеллекттер. Азыр биз ушу менен эмеге өтөбүз. Текстик ChatGPT. Анан бизде дагы бир текстик редактор бар. Редактор эмес, текстик жасалма интеллект бар. Аны биз Cloud, бул Америка жана Англияда гана мүмкүнчүлүк бар киргенге, бизге мүмкүнчүлүк жок. Бирок анын жолдору бар кириш үчүн. Биз биринчиден Opera Mini көчүрүп алышыбыз керек. Opera Mini эмес, Opera деген браузер бар. Ошону көчүрүп алышыбыз керек. Акыркы версиясын биз издөө талаасында Opera Download деп жаздык. Мындайча айтканда, биз Opera'ны көчүрүп алышыбыз керек да. Ошон үчүн сиз азыр мен Windows 13 дедим, себептен система ошондой да. Сиздерде кандай болсо, бул жерде скачать Opera десеңиздер болот, же болбосо Opera Download десеңиздер чыгат. Анан ошол биринчисине кирип туруп, биз Opera'ны көчүрүп алышыбыз керек. Бул жерден скачать Opera дейбиз. Бул загрузки бөлүмүнө түшөт. Биз загрузки бөлүмүн ачабыз бул жерден. Проводникти басып туруп, ушул загрузки бөлүмүнөн Opera'ны табабыз. Мынакей Opera setup деп турат. Ошону басабыз. Анан принять и установить деген басабыз. Принять. Азыр бул жерде помогут работы приложения. Бул жерде установить в настройках басабыз. И подтвердить. Азыр бул жерде загрузка кетип атат. Ушул жакка чейин толуш керек. Алга чейин бир канча убакыт кетет. Убакытты албастан биз пока биз башка эмелерди карап турат, жасалма интеллекттер. Бул бүт башка эмелерди карап турат, жасалма интеллекттер. Бул бүткөндөн кийин анан ошол Cloud'ду көрсөтүп берем. Кантип биз ошол Cloud'ду Америкада же Англияда жашабыздан кирсек болот. Кайра кайтабыз. Эми биз сүрөт тарта турган бул жерде жасалма интеллекттерге кирсек болот. Бул жерде Recraft Checkit AI деген платформа бар. Бул ушундай сүрөттөрдү жасап берет.
Аны үчүн биз бул жерден логин дегенди басабыз. Регистрация болушубуз керек биринчи. Логинди басып туруп, ушул жерден Google аккаунт менен киребиз. Көбүнчө мол жасалма интеллекттин сайттары англис тилинде. Кээ биркилерин гана орусча которо болсо, көпчүлүгүн которууга мүмкүн эмес да. Ошол себептен англисче боюнча колдонууга туура келет. Бул жерде Continue with Google деген чыгат. Ушуну басабыз. Ошондон биз өзүбүздүн аккаунтубузду тандайбыз. Бул жерде мен биринчи аккаунт тандадым. Бул жасалма интеллекттерди колдонуп атканда да биздин компьютерлар бир аз күчтүүрөөк, интернетибиз алдамыраак болуш керек, эмесе ушундай загрузкалар көп болот. Себеп дегенде бул интернет менен иштегендиктен жанагындай бул жерде маалыматтар көп болот. Айрыкча бул сүрөт жана видео менен иштеген жасалма интеллект сайттарында пайда болот да. Бул жерде ChatGPT'де Bard же Cloud анча проблема болбошу мүмкүн. Алардын иштеши гана бир аз жайыраак болот. Бирок бул жерде биз сүрөттөр менен иштегенде бул жерде компьютер дагы интернет дагы бир аз күчтүүрөөк болуш керек. Эгерде слабый боло турган болсо, анда биздин ишибиз бир аз аркага тартылат. Азыр мына браузерде карап коелу, установкасы кандай болду. Жарымдап калыптыр. Мына уже ачылды. Бул жерде перевестик кылсак да болот. Убакытты кетирбей эле койлу. Бул жерде My Project дегенде мурун сиздер ушундай иштеген болсоңуздар, ушул жерге коюлуп калат. Эгер жок болсо, бул жерде пустой боло берет да. Бул жерден биз Create New Project деген тандайбыз. Баскычты басабыз. Менде да интернет бир аз слабый болуп атат, ошол себептен ачыш бир аз кыйыныраак болуп атат. Бунда интерфейс бир жеңил эле, эч кандай ашыкча нерсенин кыймылдын кереги жок. Биринчи турган жерге, бул жерге биз вектор арт деп турат. Бул жерде сүрөттүн типтери да. Бул жерде векторный арт болот. Ушундай типтерди чыгарсак болот азыр биринчисинде. Анан экинчиси illustration деп турат. Иллюстрациялык сүрөттөр. Ушул жердин типтерин сүрөттөгүдөй алып тандап алсаңыздар болот. Анан icon форматында кылсак болот, 3D иллюстрация кылсак болот. Анан photorealism деген бар. Ушул типтерди кылсак болот да. Ушуларды тандап алып туруп биз анан бул англисче. Бул жерде read panda warrior деп турат. Ушул жерге биз сүрөттү биз алышыбыз керек болгон сүрөттү сүрөт деп беребиз. Анан upload style image деп турат. Ушул жерге сүрөттүн стили ушундай болсун деп туруп, бул жерде биз кошумча сүрөттү алып келсек болот да. Мисалы үчүн бул жерге биз сүрөт деп жазып беребиз. Анан upload дегенде бул жерде биз сүрөттөрүн кошуп беребиз бул жерде. Анан мына жактан импорттоп алып келсек болот. Бул жерде layer colors деп атат. Ушул түстөр боюнча. Эми кантебиз? Биз кайра эле Google'га өтөбүз. Кыргызча, анан бул жагын английский которобуз. Эми бизге сүрөт керек да.
Bizde opera uстановка болуп бүттү. Ошол себептен ар жака өтүп кеттик. Бул жерде жазып жатат. Уже мен мага керек болгон сүрөттү уже сүрөттөп жаздым да. Эми муну копия кылам. Кайра эле могул рефрактка келем. Бул жерге ошону вставить этем. Вставить еттим. Эми бул жерден азыр пока вектор арт боюнча кала берсин. Анан recraft деп басып коем. Көрдүңүздөр, recraft боюнча мен мүнөздөп бердим. Бул класстын бөлмөдө тартты уже. Бiri ага, экинчиси эжеке. Колунда бор бар, доска бар, класстын ичи. Бул вектор арт боюнча болду. Эми биз буну бул жерде карасаңыздар, бул 3 бурч тарткан сайын бул жерде размерлери ар кандай болуп өзгөрө берет да. Ушундай кылып алсак болот. Анан эгерде бул жакпаган болсо, кайра эле бул жерге келебиз, вектор арты басып туруп, 3D illustration керек боло турган болсо, ушуну басып, же 3D render, же plastic 3D. Ушунун бирөөсүн тандайсыздар. Мен муну тандап туруп, анан recraft'ты басып коем. Ана 3D формат болгондо моундай багытта чыгып калат. Ами бир аз кемчиликтери бар. Мисалы үчүн бул жерде адам окшошкон эмес, экинчиси бул жерде адам жок. Ушундай болуп калышы мүмкүн. Ушундай учурлар же болбосо бул жерде фото боюнча керек болсо кайра белгилеп туруп басабыз. Мына биринчи вариантта сүрөтү мындай болду. Ал эми экинчи варианттагы сүрөттөр мындай болду. Эми буну коюп көрүп, эми башкасы керек боло турган болсо, бул жерде пустой жерди бир жолу басып алабыз. Басып алгандан кийин эми бул жерден illustration'га кирип туруп, бизге мисалы үчүн мындай керек болду, recraft басам. Анан ушул жерден бул жерде бизге мындан башка сүрөттү ушундай мүнөздөмө менен чыгарып берет да. Бул сүрөттү чыгарып берет. Эми биздин берген запросубузга жараша бул жерде дагы чыгарып берет да. Бул биздин берген мүнөздөмөгө жараша. Үчүн мен долор золор, суулар, дарактар дедим дагы. Анан копия кылып туруп, кайра ушул жерге барам. Recraft'ка бул жерде өчүрүп туруп, эми ставить этем. Анан бул жерде бир ак цветти басам, себептен бул экөө мага керек, тура берсин. Бул жерде басып туруп, бул жерден муну басам дагы. Анан биринчи вектор арт recraft басам. Мынакей. Бир сүрөт пайда болду. Көрдүңүздөр, эми сүрөттөрдү алып алдыңыздар, но интернетте
ошол сүрөттү бир жолу басасыз, бул жерден save деген бар, ошону басасыз. Болу скачать болду. Болгондо дагы SVG форматта болду. Биз буну форматын өзгөртүшүбүз керек. Сүрөттү басабыз, могул жерге келип туруп, SVG деп жазып турат да, көрдүңүздөр. Мого барсам PNG болот. Ушул жерден өзүңүздөр форматты кое ала бересиздер да. Мисалы үчүн бастым, иллюстрация болгон артта. SVG деп турат, могул жер. Ушул жерди басасыздар, кайсыга бар басаңыздар да. SVG форматта көчүрсөңүз сиз көрө албайсыз да, ошонусу бар. Могул жерде JPG же PNG форматтан JPG-ны бастым могул жерден save'ти бастым. Уже бул мынакей форматта көчтү. Муну открыть кылсам, мына көрүнөт. Мондай форматтагы мага сүрөт келди. Өзүңүздөр ушундай каалагандай сүрөттөрдү, фондорду чыгарып алсаңыздар болот. Бул жерде бизге мүнөздөмө бир аз туура эмес болуп калды. Ошон үчүн Windows Computer Background бул жерде азыр бир аз туура эмес. Мен сүрөттү туура эмес сүрөттөгөндүгү үчүн жеткиликтүү ушундай сүрөттү чыгарып берди. Мындан башка сүрөттөрдү өзүңүздөр дагы ушинтип чыгарып алсаңыздар болот. Биз бул жерден бизде установка болуп бүттү, Opera. Уже полный установка бүттү. Эми ушул жерден биз Cloud'ды көрөбүз. Себептен Cloud менен мурун мен иштешкендиктен менде регистрация болгон. Бул бир гана Америкада жана Англияда болот дедим. Башка өлкөлөрдө азыр жок, уруксат берилген эмес. Операны көчүрүп алган себеби азыр VPN деген бар. Адрести местоположениен Америкага же Англияга колдонуп койсок болот. Операнын жаңы версиясын установка кылгандан кийин бул жерде VPN деп чыгып калат. Бул жерде ушуну басабыз, VPN бассаңыздар, бул жерде мондай чыгып Америка. Азыр бул жерде бизде мен мурун эле которуп алгам. Бул жерде Америка, ушул жерде местоположение бар. Ушул жерде бассаңыздар, бул жерде Америка деген чыгып калат. Азыр менде бекер версиясы түгөндүп атат. Азыр сиздер колдонсоңуздар болот. VPN-чи ушул жерде басасыздар. Басканда эле бул жерде Америка деп турат. Ушул жер сиздерде башкача турат да, ушуну басып туруп эле бул жерден VPN-ди тандасаңыздар болот. Бул жерде VPN Американы сөзсүз түрдө ушул жерге коюп коюшуңуздар керек. Анан кийин Cloud менен иштейсиздер. Cloud менен кантип иштейбиз? Cloud ачканыңыздар деле бул жерде Cloud-AI деген бар. Ушуга кирип регистрация болосуздар. Бул жерден Google аккаунт менен боло бересиздер. Андан мондай форма чыгат. Бул жерден эми мурун иштегендиктен бул жерде запростор бар. Сиздер бул жер пустой эле болот да. Эми бул кыргызчаны жакшы билет да. Мисалы үчүн салам Cloud десем, бул өзбекче жазып койду.
Кыргызча жаз дедим. Ассаламу алейкум. Достук менен мен сизге кыргыз тилинде жооп бере алам. Сиз мага кыргызча сүйлөшүүнү сунуштаганыңыз үчүн рахмат. Мен бул тилде жазуу билиминин чоң мүмкүнчүлүк. Көрдүңүздөр, бул Cloud кыргызча жакшы жаза алат, кыргызча жакшы жооп бере алат да. Ошол себептен ChatGPT менен берки Bardка караганда кыргызчасы жакшы. Эми кыргыз тилдүүлөр ушул Cloud'ду колдонсо болот. Эми кантебиз? Мисалы үчүн бул жерге да мен тарыхтан суроо бериш мүмкүн, каалагандай суроолорду жазса болот. Бир аз айырмачылыгы болуп калат да. Мисалга Кокон хандыгы деле деп коеюн. Бул жерде Кокон хандыгы. Бул Cloud Baker. Бул free жана бул free, pro версиясы жок. Жалаң Baker. Чын айтканда бул мен берген маалыматтар башында айтканда 100% туура болбошу мүмкүн. Туура болбой деле калат. Кээ учурларда ошол жерлерин өзүбүз оңдоп алсак болот. Бирок бул Cloud башка эмелерге караганда кыргызчасы жакшыраак. Ошол себептен ушул Cloud'ду пайдалансак да болот да. Мына көрдүңүздөр.
бере алат жана переводчик менен которуп тажасаңыздар, клаудду пайдалансаңыздар да болот. ChatGPT, бул жерде Bard, Cloud булар бардыгы бир максатта түзүлгөн. Ошолор боюнча толук бирдей. ChatGPT эмне жумуш кылган болсо, бул жерде Cloud ошол жумушту аткара алат. Cloud эмне жумуш аткарган болсо, Bard ошол жумуш аткара алат. Булардын айырмасы ошол тилинде гана болуп жатат. Азыр Bard менен ChatGPT'ге караганда Cloud кыргызчаны жакшы өздөштүргөн да. Бир эле минусу бул Америка жана Англияда болот. Ал эми биз Opera'нын жардамы аркылуу бул жерде VPN'ди көрсөттүм. Менде азыр VPN'ди колдонуу убактысы бүтүп калган. Бүтүп калып бир кирип алган болсок, кийин кирип булда иштей берсек болот да. Бир кирип алышыбыз керек. Ошол себептен Opera'ны коюп, VPN'ди кирип, бул жерден Американы жандырып коюшубуз керек. Демек бизден бул жерде америкалык деп ойлойт да, анан биз кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кийин кайра чыкпай, ушу менен ишти жумушту уланта беребиз. ChatGPT'де эмне жумуш кылган болсо, Cloud'да да ошол жумуштарды аткара алабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз мына ушул Cloud менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарда биз башка жасалма интеллекттерди көрсөтүүгө аракет кылабыз. Анан бул жерде мен бир нерсени көрсөтпөдүм. Кошумча, бул жерде биз Cloud'дан бул жерде файлдарды жүктөй алабыз. Бул жерде ChatGPT'ни карай турган болсок, ChatGPT бул Pro жана Free версиясы бар. Free версиясында текст гана жаза алабыз, ошол маалыматты ала алабыз. Анан Pro версиясын сатып алгандан кийин бул жерде мүмкүнчүлүктөр кене болот. Кошумча плагиндер бар, ошолорду кошо алабыз, анан иштей алабыз. Анда ChatGPT күчтүү болуп кетет. Анан Bard'да негизи бул жерде үн жазып киргизсек болот, кайра буларды окусак болот. Бул жерде эмени баса турган болсок, колонканы. Жазылган тексттерди окуп берет. Ошонусу жакшы. Артыкчылыгы бири-биринин артыкчылыгын айтып жатам да азыр. Анан бул жерден мен Cloud'га кире турган болсом, Cloud'да бул жерде артыкчылык кыргызчаны жакшы билет. Экинчиси бул жерден файл жүктөсөк болот да, ушул файлды окуп берет. Мисалы үчүн азыр мен муну тандайын. Рахманжан. Файлды бердим. Эгерде көп файл бар да, мисалы үчүн 100 бет болуп калышы мүмкүн файл, ошону окуп чыгып, ичинде эмне бар экенин түшүнүш керек болот да. Мен файлды жүктөдүм. Ошончо мен Cloud'га тапшырма берем. Сиздин окууга убактыңыз жок, бирок 55-20-30 страница бар. Ушуну жүктөйсүздөр дагы, анан сурайсыздар. Бул файлды эмне жөнүндө жазылган? Ким болуп ушунун ичинде окуйт дагы, анан өзүнүн кыскача жазып берет. Бул файлда номер 13 Рахманжан атында инновациялык жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2022-2023 окуу жылына карата аннотациясы берилген. Аннотацияда төмөнкү пунктта каралган мектептин жайгашкан дареги, аталыш, ишмердүүлүк бөлүгү. Мынакей. Азыр тексттин ичинде мектептин директору ким жана телефон номерин сурадым. Бул жерде чындыгында эле туура маалымат берилди. Бул жерде ошо директордун аты, фамилиясы, анан бул жердеги телефон номери тура. Мына чында бүгүн акыркы көрсөтүп турган бул программабыз ушул Cloud болчу. Бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.